Жария. Окуу долбоорунун алкагында республикалык китеп окуу конкурсу уюштурулат. Конкурс залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун кылым карытар бир күн, И дольше века длится день жана Ак кеме чыгармасынан болот. Катталуу 5 декабрга чейин уланып, сынак тест түрүндө 15 декабрь күнү 7 облустун борборлорунда жана айрым райондордун борборлорунда өтөт. Жалпы байге 300 000 сом. Китептер өлкөнүн бардык аймактарындагы китеп дүкөндөрүндө сатууга чыгарылды. Сурап билүү жана каттоо номерлери 0505 333 546, 0557 546 333. WhatsApp'тан катталуу 0775 333 546. Жана окуу чекит биз чекит кейжи сайтынан онлайн катталсаңыз да болот. Конкурстун катышуучуларынын жаш курагы чектелбейт. Уюштуруучулар Ыйык Ата журт коомдук жаштар фонду, Окуу басма үйү жана Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту. Канткенде адам уулу адам болот. Ак кеме повести. Чыңгыз Айтматов. Бул баланын эки жомогу боло турган. Бири жан билбеген өз жомогу, экинчисин таятасынан уккан. Акырында эки жомогунун бири да калбады. Кеп оролушунда. Ошол жылы бала 7-ге толуп 8-ге аяк баскан. Оболу кара дермантин портфель колго тийди. Боорунда калем салем салар жамак чөнтөктүү, жылтыраган темир килити бар. Кулпунун тилин тээке салса, чырк этип бекип калат. Кыскасы окуучунун кадимки портфели. Бирок балага кадимки эмес, укмуш көрүндү. Кеп ушул портфелден башталды. Китеп капты кыдырма дүкөндүн таятасы сатып берген. Бу жердегилер апталап деп коюшат. Тоодогу малчыларды тейлеген автолавка кээде Санташтын токойчуларына кайрылып калар эле. Кордон деп коет токойчулардын турган жерин. Уш жерден кокту, колотту өртөп, кыр-кырдын тескей боорун таянып, ыңкып өскөн корук токой бар. Кордондо тургандар болгону 3 түтүн журт. Ошого карабай кээде соодасы кемчил болгондо апталап машине дүкөн токойчуларга кайрылып калат. 3 үйдүн ортосундагы жалгыз бала апталапты баарынан мурда күтөт. Келатат деп ал эшик терезелердин түбүнөн кыйкырып өтөт. Машине дүкөн келатат апталап. Ысык көлдүн жакасынан башталган араба жол капчыгай өрдөп суу бойлоп отуруп уш жерге келет. Өңгүл-дөңгүл сызма жолдо машиненин жүрүшү да оңой эмес. Капчыгайдын таманынан кароол дөбөнүн белине чыккы жакты жаңтай боордо өлүп талат. Анан токойчулардын короо жайына жеткиче эңкейиш апай бетте декилдеп жүрүп отурат. Короол дөбө жакын жайкысын бала Кудайдын куттуу күнү жүгүрүп чыгып көзгө дүрбү салат. Кароол дөбө дегенчелик бар. Аерден таман алдындагы кара жолдон аттуусубу жөөсүбү кыбыр эткендин баары алакан отундагындай көрүнөт. Машинени айтпай эле кой, төөдөн да аңа. Мурда бир жолу бала апай бетте чаң уюлгутуп келаткан машинени тосмо көлчөлөгүндө киринип жатып көргөн. Анда жайдын ысык кези, тосмону агын суунун тайыз жээгине таятасы тосуп берген. Ким билет, ушул тосмо болбосо бала бул күндө тирүү ойноп жүрөт беле, жок беле. Тайнеси айткандай кашка суу алдагачан баланын этин мүржүп, сөөгүн ысык көлгө бүркүп салмак. Сөөктөрүн балык балырлар жыттагылап, дыр кое үркүп турмак. Издеп алар күйөрү жок, сууга түшпө деп канча какшаса да болбогон. Тилазар баланы ким жоктомок, ким кейимек. Багы бар экен, азырынча сууга кете элек. Агерим кокус болсо таянеси жанын таштап сууга бой ураарын Кудай билет. Өз болсо да бир жөн өгөйсүң деп жүрбөйбү таянеси. Кара жанын карч уруп, канча күйбөгүн өгөйдөн убай буйрубайт. Өгөйсүңбү деген ошондон. Эгер бала өгөй болбойм деп чыркырасачы, эмне үчүн бала гана өгөй болуш керек? Балким бала эмес, таянеси өгөйдүр. Бирок бул сөз кийин болсун. Таятасы каалап берген тосмону да кийин айталы. Ошентип бала тиги жантай боордо чаң уюлгутуп келаткан машинени көрө койду. Анан калса ошол күнү китеп кап колуна тиерин билгендей аптыга сүйүндү. Суудан ыргып чыгып, ыштанын ана-мына кийди да, курганбастан көгөргөн эриндерин кымтый албай, жалгыз таман жол менен үйгө чуркады. Машине дүкөндүн кабаарын элден мурун жар салууга шашты. Шыралжын түптөн секирип,
корум таштарды буйтап, эч жерге буйдалбастан чымылдай чуркады бала. Жайынча баратса, ардемеге бир токтоп, чөп болсо сыдырып, таш болсо сылап, сүйлөшүп өтмөк. Азыр ал достору таарынат бекен деп ойлободу. Машине дүкөн келатат, сага анан келем деп өттү чөгүп жаткан төө ташка. Чоонун эңилчек басып, белчесине жерге батып, чөккөн төөгө окшош ташты төө таш деп атап алган. Башка учурда анын өлкөчүнөн таптап койбой кыя өтпөйт. Таптаганда да таятасы чолок куйрук чобуурун азыр келем күтө тур дегенсип таптаганын көргөн. Ошентип таптайт. Баланын ат койбогон ташы жок. Дагы бир коорум ээр таш атылат. Жерден чыккан көөдөнү буурул, жону кара, кайкы бел коорумду ээр таш дейт. Дагы бир кашабаң деген ташы бар. Куду көкжал бөрү кейиптенип, көксүр жалы түктүү жар кабак. Кашабаңга бала ар качан өңүп келип, мылтыгын мээлейт да тарс атып жиберип анан учурашат. Баарынан ынак ташы таңке таш. Керстендей болуп күйсүрүп, кемерлүү жээкте жатат. Күркүрөп шаркырап, азыр эле сууну жийреп кирчүдөй, ак көбүк чачыратып, буркан шаркан түшүрчүдөй. Кинодогу таңкалар ошентип жүрөт эмеспи? Ойду тоону кеңебей, суу бет келсе шыйрагын теңебей, опуруп жапырып кете берет эмеспи? Тиги белдин нары түбүндө айыл бар, кино болуп турат. Таятасы баланы 2-3 жолу алып барып келген. Могу сууга тумшугун малып токтоп калган таңке таш да ошондон улам аталып калган. Дагы башка тааныш таштар көп. Бири жаман, бири жакшы. Ал түгүл митаам, куу каптал, макоолору да бар. Бала чөптөрдү да кыял мүнөзүнө жараша бөлүштүрүп алган. Жакшы көргөнү бар, жаман көргөнү бар. Түгүл ачуулуусу да жок эмес. Мисалы, көк коко тийген, айыгышкан душманы күндө нечен ирет чабышып өтпөсө чыдап тура албайт. Бирок кимиси жеңээри белгисиз. Коко күн санап көбөйүп өсүп баратат. Тиги жол жээктей жер боортоктоп өскөн чырмоок болсо, ото деп эл жаман көргөнүнө карабай, балага сүйгүнчүк, эстүү чөбүм, жымылуу чөбүм деп келет аны. Башка чөптөр түшпү, кечпи кабарына албай өз бетинче өсүп атса, чырмоок күнгө алгач гүл ачып салам айтат. Күндүн нуру маңдайын жылыткан кезде күлмүңдөп көзүн ача келет. Оболу бир көзүн акырын ачып, анан экинчи көзүн, анан көздөрү жумулуп жаткан гүлдөрү биринен сала, бири жыбырап ачылат. Ак гүлү, ак көгүш гүлү дагы башка түстөгү теңге гүлдөрү бар чырмооктун. Эгер жанында тынч отурсаң, көз ачкан гүлдөр өз ара бир кызык сырдашып жаткандай туюлат. Адам эмес кумурска билет гүлдөрдүн бул өнөрүн. Эртең менен чырмоокту бойлой жүгүрүп баратышып, кумурскалар күн нуруна көздөрү уялып токтоп калышат да гүлдөрдүн аңгемесин угушат. Гүлдөр эмнени сүйлөшүп жатты экен ал учурда, балким түш жорушуп жатышкандыр. Күн төбөгө чыгып, аптабы кокту ичине уюган маалда бала бийик шыралжындын түбүнө кирип кетет. Гүлү жок болсо да жыты буруксуган шыралжын түп болуп бийик өсүп, арасына башка чөптү жолотпойт. Балага калганда шыралжындын дагы бир артыкчалыгы бар. Бирөөдөн кагуу жеп таарынганда же кусалык көкүрөгүнө толгондо эч кимге көрүнбөй ыйлагысы келип, шыралжындын арасына житип кетет. Жел жүрүп үп болуп турса да, өпкөсүнө батпай солуктаган бала шыралжындын буруксуган чайыр жытын кере жутуп, салкын түбүндө жатат. Чалкалап жатып алып асманды тиктесең, шыралжындын тарам-тарам учтары көктү жаппайт. Үп турган ысык аба акырек агымыңды нымшытат, бирок чайыр жыты түтөгөн каңырыгыңды жазат. Көздү тумандаткан ысык жаштан оболу асмандан эчтеме көрүнбөйт. Бирок аздан соң каалыгып булуттар келип, көк асманга каалаган оюнуңду куруп, эңсеген элесиңди тартып берет. Кетпесин бала, жоголбосун бала дешкендей, булуттар бирде арстан болуп, жал үксөйтүп, бирде апкуу болуп, моюн койкойтуп, түркүн элес тартышат. Ошентип көңүл алаксытат, сооротушат баланы. Бир эле булуттан 1000 түргөн сүрөт көрүнгөнүн тиктеп, жыты буруксуган, көктү жаппаган шыралжындын түбүндө бала улутунуп коюп жата берет.